Кадырбекова кайсыл күйөрманы менен урушуп жатат? Учурда интернет аркылуу ар бир адам каалагандай оюн жазып, кааласа белгилүү беделдүү адамдардын деле аброюна шек келтирген сөздөрдү жаза берген заман болуп калды окшойт. Дегенибиз, жакында эле Аселдин күйөрманы анын келбетине тийишип комментарий калтырды. Асел көп боенуп эмне кыласың? Назиктик нур жок, жүзүңдө нур жок, бир арыктаган эле турат деп жазылган билдирүүдө ырчы жооп берди. Сизге жагып же жакпашымын маанилүү эмес. Өмүрүмдү сиз үчүн эмес, өзүм үчүн өткөзөм. Сизге окшогон адамдардын ою менен жашасам, мага да, сизге да пайдасы жок. Ар бир пенде өзү үчүн жооп берсин деп каттуу айтты. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Нейля Нуркулованын талим посттору эң көп жактыруу алып жатат. Маданияттын мыкты кызматкери ырчы Нейля Нуркулованын талим баракчасына шилтеме кылган посттору өзүнүн окурмандарын кызыктырууда. Бул ирет Нейля айым адамдарга жакшылык жасоо боюнча пикирин бөлүштү. Аталган постто 10 миңден ашык адам жактыруу белгисин койду. Төмөндө аны менен таанышсаңыз болот. Элге жакшылык кылган киши башкага гана эмес, өзүнө дагы пайда алып келет. Жакшы иштерди кылуу эки дүйнөдө тең жакшылыкка жеткирет. Албетте Алла Таала жакшылык кылгандар менен бирге. Бул дүйнөдө жакшы иштер кишиге кубаныч, рахат тартуулайт. Адамдын жан дүйнөсүнө тынчтык алып келип, кайгы капаларын унуттурат жана анын жашоосун жарык бактылуу кылат. Башкаларга жакшылык кылуу менен киши өзү толук оңоло баштайт. Анткени башкалардын бактылуу болуусуна жардам берүү менен өзү да бактылуу болот. Эгер сен кайгырып жаткан болсоң, анда башкаларды кайгы кападан арылтууга аракет кылып көр. Муктаждарга жардам бер, оорулуу жанды көргөнгө бар, садака бер, ачты тойгуз, бале кырсыкка душар болгон адамдарга жардам бер. Башкалар үчүн колунан келишинче жакшылык кыл. Ошондо бактылуулук менен кубаныч сенин жүрөгүңө кантип толуп жатканын сезесиң. Меймандос бол, башкаларга жылмаюу тартуула, жакшы сөздөрдү айт, колдоо, соорот, үмүт бер, элдин жашоосун жеңилдет, ар дайым жардам берүүгө умтул. Ким чын жүрөктөн жараткан Алланын ыраазычылыгы үчүн жана анын сыйлыгына умтулуп жакшылыкка кылган болсо, ал сөзсүз өзүнүн мээнетин түшүмүн көрөт. Жакшылык кылгыла, анткени Алла жакшылык кылгандарды сүйөт. Жаратканын бизди иштерибизди бүт көрүп турат жана ал биз кылган нерселер үчүн алар анча маанилүү болбосо дагы сыйлыктарды берет. Силер кандай жакшылык кылсаңар дагы Кудай аны билет деп жазылган постто. Маалымат булагы Заман Чекит KG.